Чоң Таш айылындагы тоо боорунда салткайланган баары лыжа тебүүгө кышкы майрам уюштурулду. Ага Бишкектин 4 районундагы реабилитациялык борборлордон жана интернаттардан 13-15 жаштагы 400дөн ашуун бала келген. Исалуу концерттик программа менен башталып, спорттук эстафеталар жана кызыктуу конкурстар уюштурулду. Ар бир катышуучу белек алып, ысык тамактаа берилди. Бул күн балдарга көңүлдүү маанай тартуулады. Биринчи жолу катышып атам, бирок жыл сайын келип ушинтип ойноп тургандарын уккам. Бул жакта өйлө кызыктуу болуп атат, жагып атат. Бул жакта адамдар көп, баары азыр эстафета ойнотуп, оюндар, ар кандай спорттук оюндар болушат экен. Ошонусу менен өйлө кызыктуу болуп жагып атышат. Кыштын ызгарлуу суугуна карабай, Бишкек шаардык мэриясы 4 районду чогултуп, биздин жүрөктөрүбүздү жылытып, бизге оюндарды уюштуруп бергенине чоң рахмат. Бүгүнкү атмосфера аябай жагып атат, аябай мыкты деңгээлде болуп жатат деген ойдомун. Бүгүнкү иш-чара аябагандай жакшы деңгээлде өтүп атат. Балдарыбызга аябай жакты, ырдап, бийлеп, чогуу көңүл көтөрүп атышат азыр. Кышкы майрамга жыл сайын жаңы балдар келет. Быйыл Абдылда Каниметов атындагы жатак лицейинен 45 окуучу келип, майрамдык маанайга бөлөнүштү. Лицейдин өкүлдөрү бул күн балдар үчүн өзгөчө таасирдүү жана унутулгус болгонун белгилешти. Бүгүнкү маанай абдан жакшы, балдарга биз жылга балдарда өзгөртүп, былтыр келген балдар быйыл келбейт, жылга жаңылайбыз. Балдарыбызга бүгүнкү концерттик маанай абдан жакшы жагат. Иш-чараны Бишкек мэриясынын дене тарбия, спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаменти уюштурду. Балдардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу үчүн транспорт каралып, медициналык кызматкерлер коштоп жүрдү. Быйыл оюн зоокуту көбүрөөк кылайлы деп, ар бир келген балага биздин өзүбүздүн атайын белектерибиз бар департамент тараптан. Ошо белектерибизди тапшырабыз. Андан тышкары ар бир район боюнча атайын жобо түзүлүп, өздөрүнчө азыр бул жерде оюндарды өткөрөт, аларга да белек берилет. Кытай мамлекетинде дагы Азия кышкы оюндары өтүп атат. Биздин спортчулар да ал жака катышып атат. Бир гана баягы жайкы оюндар эмес, ушу кышында да балдар лыжа тээп, арасынан келечекте ушу Азияда же Азия оюндарында ушул жерден балдарыбыз катышып калабы деген үмүт бар да. Анткени биз өзүбүз тоолуу мамлекет болгонуна жараша, ушу кышкы спортту дагы биз өздөштүрүп кетишибиз керек да. Бул майрам балдардын спортко кызыгуусун арттырып, кышкы эс алуу маданиятын калыптандыруу максатын көздөйт. Иш-чара 2011 жылдан бери өткөрүлүп, шаардагы күтүлгөн кышкы майрамдардын бири болуп калды. Автандил Бактыбеков, Айсан Абакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Руки! Ленинский район, руки выше!